Аймактарда мектеп жана балабакчаларда балдардын муктаждыгына жараша билим берүү колго алынууда. Анда ар бир сабак айлана чөйрө менен бирге айкалыштырып өтүлөт. Мисалы, Алайдын Сопу Коргон айылындагы мектепте окуучулар күнөскана өстүрүү менен бирге математика сабагын өздөштүрүүдө. Бизнестеги математика деген долбоордун алкагында иштеп атабыз. Анын алкагында ошо техникалык куруп атабыз, күнөскана. Ал жерде окуучулар ошол бир эле ошол эмне өстүрөт дегенден ал жерде ошол канча күндө өстү, канча топурак кетти, бүт математикалык элементтерди пайдаланып сабакты ошол кружокторду өтүп атышат. Тетраэдра деген ийрим канасын уюштуруп бергенбиз. Ошонун алкагында баардык жасаган иштери ошол тетраэдра ийриминде талкууланат, практика жүзүндө иш алып барылат, окуучулар билим алышат. Бул жакта башында ошо 4-класстын, 9-класстын окуучулары деп айтылган да. Азыр бүгүнкү күндө ошол баардык мектеп боюнча ушул жайылтуу каралып атат. Караса болот 1 килограмм майдан. Агахан фонду мектептер 2030 долбоорунун алкагында 100дөн ашык мугалимдердин, директорлордун жана эксперттердин катышуусунда Ош жана Баткен облустарындагы пилоттук мектептердин инновациялык долбоорлорунун бет ачарын уюштурду. Иш-чаранын негизинде 25 мектеп жана 15 балабакча өз долбоорлорун бөлүштү. Бул жылда өтүлүүчү иш-чарабыз мектептер 2030 өзү негизинен 10 жылдык глобалдык долбоор болуп эсептелинет. Бул программага 10дон ашык мамлекет катышкан. Анын ичинде биздин Кыргызстан мамлекети дагы бар. Түштүк регионунда биз ушул Алай, Чоң Алай, Карагулжа, Баткен райондорунда, Кара Суу районунда жана Ош шаарында иш алып барабыз. Жалпысынан бизде бул долбоорго 25 мектеп жана 15 балабакча камтылган. Долбоордун негизги эле максаты ушул азыркы учурда окуучуларга керектүү болгон билимдерди калыптандыруу, окуучулардагы жумшак көндүмдөрдү калыптандыруу жана аларды ушул коомдо пайдасы тийген инсандарды тарбиялоого көмөк көрсөтүү жана ушул багытта жасалып жаткан кандай жаңыча ыкмалар колдонулуп атат, кандай жаңы тажрыйбалар иштелип чыгып атат, ушул тажрыйбалар менен башка мектептер, эксперттер менен бөлүшүү болуп эсептелинет. Сорттун өндүрүү боюнча дагы Билим берүүнүн жаңы түрү балдардын окууга кызыгуусун арттырып жатат. Алар ал сабактын жашоодо канчалык маанилүү жана пайдалуу экенин жакшыраак түшүнүп калышты. Ал эле эмес, мугалимдерге план боюнча эмес, балдардын кызыгуусуна карап сабак өтүүгө дем берди. Долбоорго катышкандан баштап биз ошо долбоордун мектептер 2030 долбоорунун максаты, аны иш жүргүзүп аткан иш аракеттери менен таанышып, ошонун коюлган баягы талаптары же сунуштары боюнча биз иш алып келатабыз. Бул долбоор биздин мектеп үчүн, мугалимдер үчүн биринчи кезекте аябай жакшы мотивация берди десем жаңылышпайм. Анткени себеби биз мугалимдер баягы өзүбүз күнүмдүк ишмердүүлүгүбүздө бир ошол предметти окутуп атып эле ошону берилген планды аткарышым керек деп эле бир ошонун аркасында эле жүрөт экенбиз да. Бул долбоор эмнени көздөйт? Бул долбоор окуучулардын муктаждыгына жараша билим бергиле, ошо окуучу эмнеге муктаж, ошол ар бир предметтен эмнеси керек окуучу үчүн деп ошол негизде бизге ошо багыт берип атат. Ошо Балдарга билим берүүнүн инновациялык жолдорун табууну долбоорго катышкан мектептер башка билим берүү мекемелерине жайылтууну пландап жатышат. Анткени долбоор менен иштеген мектептерде билим сапаты жакшырганы байкалган. Ушул бүгүнкү күндө ушул Агахан фонду менен иштеп жаткан балабакча мектептердин алкагында мен атайын ошо районубузда чоң семинарларды уюштуруп, бул Агахан фонду менен иштөөгө мүчө болбогон мектеп балабакчаларга иштеп жаткан бакчалардын мектептердин иш аракеттерин жайылтуу максатында мен чоң семинарларды өткөрөм деген терең ишеничтемин. Себеби мен өзүм ушул фонд менен келип катышып олтуруп, аябай мындай басым жасап олтурам да. Себеби сабактардын мазмундуу, маанилүү, анан предметтердин бири-бири менен айкалышкандыгына өзүм чындап ишенип анан олтурам. окуучулар менен биргеликте Иш-чаранын жүрүшүндө Ош шаарындагы Агахан мектеби STEM багыты боюнча жүргүзгөн иш аракеттери менен тааныштырды. Андан сырткары ОГП жана Ош муунун адистери билим сапатын жакшыртуу боюнча тажрыйбалары менен бөлүштү. Айтсак, мектептер 2030 программасы бул 10 мамлекетте билим берүү сапатын жогорулатуу багытында иш алып барат. Анын ичинде Кыргызстанда 100 билим берүүчү мекемесинде ишке ашырылууда. Зыйнат Ибраимова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары. Дарлардан бир аз алыстатуу үчүн окуучуларга түшүнүк берүү